Эми мал тейлегенде баары эми удобство бар. Кирем, чакан алам. Акыркы ар бирине төгүп чыгабыз. Суусун куябыз. Өзүнчө акыркы жасап коебуз. Суу латат. Суу ичкен ак. Бир жерден эле куябыз. Бутка ишет 15-20. Gel, iler kaçıp salalı. Az olsun salı. Bir sosa civi koyuyor. Başında 3 san uymaya başlamışız. 3 san uyulup, ondan keyin buka bayladık 4-5 tane. Koy bayladık, 30-40'day koy bayladık, satıp attık başında. Okat kılıp attık, bala çakan bakattık başında. Bundan 6 yıl burun uşak ısıktap avtokırсıктан баспай калдык. 6 жарым жыл болуп калды. Ошондон бери эле үйдө жаттык. Эми кыйын күндөр баштан өттү. Стресс болуп жаттык үйдө. Өзүмдү өзүм кыйнап. Андан кийин эми кой өзүмдү кайра колго алып өзүмдү колго алып жата бергенде болбойт экен. Ушинтип эми иштешкен балдар менен сүйлөшүп, ал балдар талант кел. Ошол жака бир чакан бир мындай инструменттерин жыйнап, лаборатория кылып ач. Жумуш берип турабыз деди. Ана ошо менен алектенип азыр ошол эртемен турабыз. Ушу менен алекпиз. Баягы эле жашоо 2 бутун баспаса баягы эле жашоо болот.
Ушу бир акматымды ушу иштешкен балдарыма ыраазычылыгын билдирем. Ал балдар чалып турат. Талант эмне жумуш барбы? Үйдөгүлөр кандай? Балдар жакшы. Курсагы токпу дейт. Айтам, жакшы буюрса десем. Жумуш берет. Жасап беребиз, акчасын берет деп ошол менен бала чакаларды багып атабыз. Алар поликлиникада иштешептир го? Ар кайсы частныйда бир эки частный мен иштейм. Анан гостолар деле азыр уже болбой калды аякта деле. Ошо частныйлар менен иштейбиз көбүнчө. Ошо. Менин ишим биякта лечение кылбайм. Тиш жулбайм. Менин өзүм профессиям ушул тиш жасамай да, только техник, тиш техники. Мен 2005-2006 зубной техник болуп областной клиникада иштегем. Аякта 7 жылда иштеп, 6-7 жыл иштеп. Анан ошо кырсыктап калдым да ошондончу. Жасаңа күнүнө ар кандай 3 сааттан 6 саатка чейин. Алган мал ортодон эми мал тейлемей, малды карамай деген. Анан баягы буйрутмалар көп болгондо түнүн ичинде отурган учурлар болот. Албетте. Андай болот, могу ошо сезон убакта болот да. Жайкысын жакшы да. Жайында баягы отдыха ишлерге келет Россиядан. Алардын иштерин жасайбыз, орустардынчы. Походу эс алганы келишет, тиш салдырып кетет, эме дегенде биякта арзан да. Россияда бир протез 16 миң, 15 миң, а бизде ал протез 2 миңден турат. Анан аларда баягы келип, походу эс алып дегендей, тишин салдырып алып кетишет. Бул эми ушу шаарга бир чакан лаборатория ачсамбы деген оюм бар. Ошо иштеп аякта эмне дегенде бизде азыр Каракол шаарынан бери бияка бир 16-20 километр болот. Анан баягы заказды ташып алып кайра жибериш проблема болот. Ошо шаар жакка жакындап бир лаборатория ачып ошол жерде иштесем деген оюм бар. Биринчиден адамдын эрки керек да. Эрк болбосо бул да тажап кетесиң, майда жумушта. Кадимкидей тажап метип атканда чарчаганда тышка чыгып эс алып, 5-10 мүнөт эс алып кайра кирип иштейм ушундай. Ошо майда жумушта кыскасы. Эми азыр көп эле баягы айылда эмес, шаарда эмес, чет өлкөлөр Россияга иштеп кетип атат. Айылдан деле акча тапса болот экен да. Болот. Башты иштеш керек. Ошо.
тагдырдын оосуна кабылып, коляскада отуруп калган адамдарга эмне деп кеңеш берет элеңиз? Эми аларга кеңеш берем. Башыман өттү да мен өтүп атат дегендей. Чөкпөгүлө дейм. Өзүңөр жебегиле, аракет кылгыла. Ушундай аракет кылса болот экен дегендей. Мен деле иштекем жок калгам. Үйүмөн башка иштекем, мал салып, машинамдын баарын сатып, ишченияда кылып аттык ошол. Ошо аларым эми аларга чөкпөш керек. Стресс болбош керек ошол. Өзүнүн ден соолугун караш керек дегендей. Азыр баягы күнүмдүк иш менен алек болуп, сизге билинбей деле калса керек. Көнүп деле калдыңыз. Баягыдай эле басып жүргөндө эле болбосо, а так баягы эле күндөр өтөт, баягы эле жашоо. Катаются пшеничной гущи, меняют судьбу. Одни вращают температуру. Бывшие морозы делали свое дело, он пошел, полы не оставалось себя, но окна высаживал. А я тебя равню съем, выходи лучше сама заяц. Буюрса эми жакшы эле, баягы 2 бутун баспаган болбосо эле баягы эле жашайбыз. Бактылуумун дегендей. 3 кызым, 2 эркегим бар. Келинчегим бар, ошол анан кире жалчылыгым ушу келинчегимге ыраазымын да. Мен дейлерди азырда 30-40 бала менен сүйлөшөм, оштогон, ар кайсы нарындан, таластан дегендей. Чалсаң эле баары эле таң калар, келинчегиң кантип сен менен чыдап жашап атат депчи. Көбүнүкү эле кетип калат экен. Таштап кой эми. Ошо ыраазымын келинчегимге биринчиден. Бир туугандарыма ыраазымын. Ошо 4 эркекпиз. Алар келип каралашып турат. Супергерой, грозовая туча, готов! Опять супер мишки! Наконец-то технохаус! Мы постучали! Может,